Ассаламу алейкум айымдар жана мырзалар, назарыңыздарга Ош шаарынан Уркыя Салиева көчөсү Эликбир дарегинде жайгашкан 4 кабаттуу үйдүн 1 кабатынан 3 бөлмөлүү толук евро ремонту бүткөн. Ичинде үйдүн эмеректери да үй менен биргеликте калат. Үйдү ипотекалык жолдо да сатып алсаңыздар болот. Алмашуу жолдору дагы бар. Эгерде сизде 4 бөлмөлүү батир боло турган болсо, 105 серия же болбосо 77 же 107 сериядагы үйлөр боло турган болсо, үйдүн кожоюну сиздин үйүңүздүн үстүнө дагы үстөк пул кошуп бергенге дайын. Үйдү негизинен чоңойтуш керек экен. Соодалашуу жолдорун дагы сүйлөшөбүз дейт. Мен сиздерге болжолдуу түрдө үйдүн жайгашкан жерин түшүндүрүп кете турган болсом, бул жер баарыңыздарга маалым. Ош областык балдар ооруканасы, Ош областык балдарканасынын бет маңдайында жайгашкан. Бул жерде келечеги абдан жакшы жер. Мына жерлерде мурда чакан дүкөнчөлөр, базарчиктер болчу эле. Алардын баарын жыйнап Ош шаардык мэриясы тарабынан сноска кетип, азыр жолдор кеңейип, балдар аянчалары дагы түзүлгөн. Уна токтоо үчүн королор да кенен. Мына мен турган жер, ушул жер балдар аянчасы болуп калат экен. Мынакей көрүп турасыздар. Колдонулуучу жай абдан кенен. Эки үйдүн ортосу дагы аралыгы абдан кенен, көрүп турасыздар. 1-кабатта жайгашкан. Же болбосо бул жактан Касымбеков көчөсүнөн Ош мамлекеттик университетине факультеттен ушул жерден эле светофордон кирип келсеңиз да болот. Мынакей мен мунамды бул жерге токтотуп койдум. Мына токтоо үчүн жайлары дагы кенен. Анда мен сиздерге үйдүн ички абалында көргөзүп өтөйүн. Үйдү ипотекалык жолдо алсаңыздар да болот. Мынакей биз 1-кабатка көтөрүлүп келдик. Эшиги толугу менен ок өтпөс брондолгон эшик. Үйдүн жалпы аянты 65 квадрат метрди түзүп калат. 65,5 болуп калат. Сиз сатып ала турган батир дал ушул батир. Үйдүн эмеректери толугу менен үй менен биргеликте калтырылат. Бут кийим жана кийим алмаштыруу үчүн жайлары. Бул эмеректер да үй менен биргеликте калтырылат. Айрым эмеректерди алып чыгып кетет экен. Аны да мен сиздерге видеонун аягында көргөзүп өтөм. Биз алгачкы бөлмөлөргө башпай турган болсок, эшиктен бет маңдай кирип келгендеги бөлмөбүз бул конок бөлмөсү. Конок бөлмөсүнөн уктоочу бөлмөсүнө, анан балдар бөлмөсүнө өтүп кетүү үчүн жолдору да бар. Потолоктун бийиктиги, шыптардын бийиктиги 2 метр 80 сантиметрди түзүп калат. Ушул отургучтар дагы үй менен толугу менен биргеликте калтырылат. Андан мен сиздерге үйдүн туш кагаздарын жана дубалдарды жууп, туш кагаздарды жууп тазалоого толугу менен болот. Муздаткыч жайына, муздаткыч да биргеликте калтырылат. Бул жери китеп жана чакан онлайн иштөө үчүн жайында түзүп коюптур. Негизинен бул жер балкон, коопсуздук үчүн темир тосмолору дагы орнотулган. Бөлмөнүн терезелери күн чыгыш тарапты карап турат. Бөлмөнүн терезелери желимден 1-кабатта жайгашкан. Үй сквозной планировка болуп калат. Ар жагында дагы үйдүн күнбатыш тарап, түндүк тарапты жана түштүк тарапты карап турат үй негизинен. Көрүп турасыздар, үй толугу менен абдан жакшы жасалгаланган, кооздолгон. Классикалык үлгүдө мындай грамотный жасап коюптур үйдүн кожоюну. Анда мен сиздерге кийинки бөлмөнү тааныштыра турган болсом, ушул эле бөлмөдөн кирип келгенде негизи 104-сериялардагы үйлөрдө ушул жерде кладовкасы болот. Ушул жерден эшикти ачып, бир аз ыңгайсыздык жаратып калат аны. Бул чечимди да абдан жакшы чечип коюптур. Биздин кийинки бөлмөбүз ата-энелердин уктоочу бөлмөсү же балдар бөлмөсү, детская комната, детская же балдар бөлмөсү деле ушул күн чыгыш тарапты, түштүк тарапты карап турат. Бөлмөнүн туш кагаздарын да жууп тазалоого болот, потолокту жууп тазалоого болот. Бөлмөнүн түсү жашыл түстө. Мен сиздерге көргөзүп өтөйм. Мынакей жана кладовый помещенияны ушундай кылып чакан кылып буюм тайым сактоо үчүн жай катары колдонсоңуздар болот экен. Бул жерде өзүнүн сейфи дагы, шкафтары бар экен. Аларды дагы ачып пайдалансаңыз болот экен. Мынакей көрүп турасыздар. Абдан жакшы чечим экен. 104-103 сериядагы адамдарга, үйү бар адамдарга мынакей сиздерге лайфхак. Бул жерде эшикти жаап, ушул жака өткөрүп койсоңуздар абдан жакшы чечим болот экен. Мен сиздерге акыркы бөлмөнү тааныштырып өтөйүн. Биздин кийинки бөлмөлөрүбүз бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсүндө болгону ушул эмеректерди алып кетет экен. Бул сепке келген буюм тайым экен. Буну алып чыгып кетпесе болбойт. Мынакей көрүп турасыздар, ушул үй толугу менен борбордук коммуникацияларга уланган. Бөлмөнүн терезеси түндүк тарапты карап турат. Суу, свет, газ, канализация, интернет чуалгылары жана башка баардыгы бар. Биз акыркы бөлмөлөр менен тааныштыра турган болсок, мынакей көрүп турасыздар. Биздин акыркы бөлмөлөрүбүз бул айымдардын сүйүктүү болгон бөлмөсү. Эшиктен кирип келгенде мынакей көрүп турасыздар, эшиктен кирип келгенде оң жакка бурулгандагы бөлмөбүз бул айымдардын ашкана бөлмөсү, сүйүктүү бөлмөсү, ашкана бөлмөсү. Болгону ушул кир жуучу машинасы менен муздаткычын алып кетет экен. Калган эмеректер үй менен биргеликте калтырылат. Бөлмөнүн терезеси дал ушундай эле күн чыгыш тарапты карап турат. Буну жаап коюптур, суу кирбесин деп.
матуй менен дагы мындай кооздоп коюптур. Негизинен биринчи кабатты карап турат. Биринчи кабат бул балдар ойночу аянтчаны жана унаа токтоочу оңгороону карап турат. Желдетүү системалары толугу менен иштеп турат. Суунун агымын көргөзө кетейин. Суунун агымы да жакшы көрүп турасыздар. Айндар жана мырзалар, ушу 3 бөлмөлүү батирибиздин жалпы наркына келип токтоло турган болсок, 3 бөлмөлүү батирибиздин жалпы наркы 72 миң акш доллары менен бааланууда. Ырымына бир аз сүйлөшүү жолдору болот, түшүрүп берет. Эгерде сизде 105 же 77 сериядагы 4 бөлмөлүү батир боло турган болсо, ош шаарынан сиздин үйүңүзгө үстөк пул кошуп бергенге дагы дайынбыз. Эгер реалдуу бааны, базар баасын айтыңыздар, анан менин үйүм 90 миң эле 100 миң доллар эле дебестен, мындай реалдуу бааны айта турган болсоңуздар, үстүнө үстөк пул кошуп бергени дайынбыз дейт. Үй жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн төмөндөгү номурларга байланышыңыз, кабарлашыңыз, ой пикир калтырыңыз, биздин каналды колдоп туруңуздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман туруңуздар.